Кезинде дүйнөнү көбүрөөк кыдырыш керек. Дүйнөнү башка жактар, башка жерлерди көрүп келиш керек. Билесиң, бир белгилүү бир хикая бар да. Бир хикаяда ушундай нерсе. Бир бир бака бар экен. Бака өзү кудуктун ичинде жашайт экен дайыма. Анан кийин кудуктун ичине чоалы какылдай берет экен, бак өзүнүн неметип. Анын ичинде курт-мурскалар каме калат экен. Өзүнчө падыша экен да. Анан ошол дүйнөдө ойлойт экен ошонун баардыгычы. Анан бир күнү бир суу, топон суу бир нерсе жүрүп баягы кудуктун ичине толо суу болуп кетип, ичине бир балык түшүп калыптыр. Анан экен, таксырым деткен да, мында бакага чык, бул эле дүйнө эмес. Ар жакта да мындан да кенен чоң деген нерселер бар. А жерде жай каяктан сүйлөп экен, ушул эле жерден. Ушул жердин киндиги ушул, эң жердин жакшы ушул дептир да. Анан ошондо баягы топон суу баягы дагы эменин сууну көтөргөндө баягы кудуктан бака чыгып калыптыр да. Мынтип караса эле баягы көзү жайнайт, караса биягында эмне кылаарын билбейт. Баягы балык дейт, суудан сууга секирип атып кетип бар да, жүрү жок, барбайм дейт да, баягы бакачы бол дейт экен. Ала турган максат эмне мынданчы, көп убакытта көп адамдар жаш кезин төрмөс колдонгон сенен жанагы бака сыяктуу болуп калат да. Көбүндөй кругозор өспөй калат. Кругозор тарлардынчы жашоосу өзү тар болот, ушундай да. Бир эле нерседен чыкпай калат. Кичинекей стресс болсо арак ичет, кичинекей стресс болуп калса бир эме болуп калат. Кругозор тар да, андан ары өскөн эмес да. Баягы жосо TikToктогу баягы постоянно көрүп